Биз буга чейин жеке ишкер Шаршенбек Абдикеримовдун Нарын облусунун бир нече айылдарына көпүрө салып бергендиги тууралуу сөз кылганбыз. Айыл жашоочуларынын ыңгайын жакшыртууну токтотпостон жеке ишкер бул сапар Өзгөн районунун Кызыл Тоо, Доңуз Тоо айылдарына көпүрө салып берип, жолдорун оңдоп берди. Жергиликтүүлөрдүн айтымында көпүрө жогорку деңгээлде бышыкталып жасалгандыктан көп салмактуу оор жүк ташуучу унаалар дагы өтө алат. Айыл жашоочулары бул убакка чейин көпүрөнүн жоктугунан жапа чегип келишкенин айтышат. Мынакей жолдор мурда тар болгон, эски жол болгон Союз малында. Бирок тар болгон. Ушуну да кеңейтип, оңдоп, мондой жакшынакай машина жүрө турган кылып оңдоп берди. Шаршенбек Абдикеримов Айыл холдингдин директору. Ушул айылдын тургундары, ушул айылдын жашоочулары, ошо Кызыл Тоодон бурулуп кирген жерден баштап аксакалдары баары батасын берип отурушат. Мына көрүп турасыздар. Мына жер аябай тар эле, мынантип жолду кеңейтип башкадан жасап берген. Айыл холдинг компаниясынын генеральный директору салып берди. Мунун башынан бери мына мосту көрүп турасыздар. 100 тонналык грузовой машиналар өтө берет. Баягы жанагы мостко окшош, бул дагы астынан бери мындай куюлуп, башынан эки жака мындай чоң тумба куюлуп, баары нааразы, баары ыраазычылык билдирип отурушат. Жогоруда айтылган айылдардын аксакалдарынан тарта жаш тургундарына чейин Шаршенбек Абдикеримовго ыраазычылыктарын билдирип, ишине ийгиликтерди каалашты.